Кыргызстанда санариптик тармакты өнүктүрүү боюнча 2 жылдык долбоор ишке ашат. Аны Европа биримдиги каржылап 8 миллион евродан ашык каражат жана ага кошумча 2 миллион евро гранттык негизде каражат бөлдү. Бул суммага 2 жылда санариптик тармакты өнүктүрүү, электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү жеңилдетүү жана кибер коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бир катар иштер аткарылат. Бул багытта санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу Дастан Догоев менен Европа комиссиясынын вице-президенти Валдис Добровский жана Эстониянын тышкы иштер министрлигинин башкы директору Юрий Сейлентал 3 тараптуу меморандумга кол коюшту. Азыркы тапта Италия, Эстония, Финляндия мамлекеттеринде бул багытта алгылыктуу иштер жүрүп, алар кыска убакыт аралыгында Кыргызстан менен тажрыйба алмашууга даяр экендигин билдирди. Бул Европа өлкөлөрү менен Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринин ортосунда ачык жана санариптик өкмөттү түзүп, эл аралык байланышта оңой кызматташууну багытын көздөйт. Жалпысынан бұл программа 2 жылдық. Бұл 2 жылдың içinde ең негізгі долбоордун багыттары биринчиден болсо бул ошо санариптик потенциалды же жөндөмдүүлүктү анын ичинде мамлекеттик кызматкерлердин, муниципалдык кызматкерлердин жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу болуп эсептелет. Экинчиден болсо бул ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды санариптештирип, ошону жарандарга жеткиликтүү тармагында биз чогуу алар менен иш алып барабыз. Аны менен бирге ошо мамлекет платформа катары деген жаңы дагы багыт бар. Бул ошо биздин жанагы электрондук өз аракеттенүү түндүк системасы аркылуу жеке тармакка дагы тиешелүү шарттарды түзүп берип, жанагындай жаңы инновациялык кызматтарды ишке киргизүү. Бул бир эле мамлекеттик кызматтар эмес, ошол эле учурда ошо жеке тармак көрсөтүп жаткан кызматтарды дагы санариптик форматка өткөзүү болуп эсептелет.